Бишкекте 9 айлык наристе ажатканага түшүп кетип чарчап калды. Окуя Төлөбердиев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде короосунда болгон. Куткаруучулар ымыркайдын сөөгүн алып чыгып милицияга өткөрүп беришкен. Чаткалда каттуу сел жүрдү. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Шекавтар, Суусамыр жана Биримдик айылдарында каттуу сел жүрдү. Интернет желесине ар аймактан тартылган видеолор тарап жатат. Анда сел суусу жолдорду бузуп, көпүрөлөрдөн ашып атканын көрүүгө болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары окуя болгон жерге иш алып барып, сел каптаган жерлерди тазалоо жана коопсуздукту камсыз кылуу иштерин улантууда. 13-июнга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер билдиргендей, эртең 13-июнда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан-чачын күтүлөт. Бул күнү Бишкек, Ош шаарларында, Талас облусунда да күн ачык болот. 11-июнда Жогорку Кеңештин мамлекеттик гимнди тандоо комиссиясынын иши мөөнөтүн узартуу боюнча токтом долбоору каралды. Талкуу учурунда айрым депутаттар бул демилгени сынга алып, ишти токтотуу сунушун айтышты. Элвира Сурабалдиева 1,5 жылдык аракеттин натыйжа бербегенин белгилеп, жаңы гимн издөө процессин улантуунун зарылдыгы жок экенин айтты. Ал парламентти жана адистерди кошумча иш менен убара кылбоого чакырды. Вариант табылган жок. Эч кимди кууратпай эле, анда парламент саясий чечим кабыл эле буну каршы токтом менен эле жокко чыгарып, силерде жумушта олтура, бизде жумушта олтура, андан көрө маданият жаатында жакшы президентибизди жаманаттоо кылбаган. Мамлекет башчысына деле бул сөз тийип атат болуш керек. 1,5 жылдан бери кандай адамдар маданият министрлигинде иштейт, бир гимнди жаза албаган деп. Жогорку Кеңештин депутаты Медер Чотоновдун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө 37 миңден ашуун майып бала жашайт. Акыркы 15 жыл аралыгында майып балдардын саны 70%га жогорулаган. Бул миңдеген үй бүлөнүн тагдырын камтаган мамлекеттин келечегине тиешелүү маселе. Андыктан жагдайга тыкыр көңүл буруп, алдын алуу иштерин күчөтүү менен мамлекеттик деңгээлдеги медициналык саясатты өзгөртүшүбүз керек, деди депутат. Айрыкча аймактарда майыптыгы бар балдарды караган адистер жоктугу, реабилитациялоо жана өнүктүрүү борборлорун көбөйтүү сунуштары айтылды. Дагы бир маселе бул жөлөк пул маселеси. Бүгүнкү күндө майыптыгы бар балага социалдык жөлөк пул орто эсеп менен 8.000 сом. Персоналдык ассистентке төлөм 8.697 сом.